Assalamu alaikum. Bugün biz vada kılgandayla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ömür bayanının alğaçkı baraqtayız inşallah. Tağara aytqanda bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ömür bayanına arnalgan bizin izilдөбүздүн alğaçkı kısmın sunuş kılabız. Bugün Arap Jarmaralı İslamga çeyinki anı jerlegen Arap urulары, alardan kelip çıgуусу, alar mekendegen jerler jönündө azın olaq kep kılabız. Anda bu kızıktуу kısımды çoğu oturup köreli. Ayağına çeyin biz menen bolуңуздар. Bizim çağırmacılık top бұл emgekte alğaç İslam'dın payda bolуу şartын түшүндүрөлү dedik. Жөн гана пайда болуу шарт эмес, İslam пайда болгондо бул жарым аралда жана аны тегеректеген чөлкөмдөрдө саясий акыбал кандай эле, диний ишенимдер кандай эле, социалдык, экономикалык абал кандай эле, ошонун бардыгын азын олак болсо дагы көрсөтүү менен бирге İslam dini кандай шартта пайда болду. Ошону түшүндүрүүгө аракет кылалы дедик. Arap деп байыркы арамей тилинде эч нерсе өспөгөн жана суусуз какыраган чөлдө аташат экен. Арап жарым аралы мына ушул сөздөн калган. Тагыраак айтканда Арап жарым аралы жана анын тургундары да мына ушул чөлдүн тургундары болгондуктан арабтар деп атап калынган. Арап жарым аралы негизги 5 климаттык алкактан турат. Birincisi Tiham Tüzdük Tilkesi. Tiham Tüzdük Tilkesi Kızıl Denizli boyloy Arap Jarmaralının batış jagынан orun algan. Yanbodan Najranга çeyin sozuladi. Tiham degen söz Attaham, mey kaynatkan, ısık, aптап деген сөздөн алынган. Ага параллель Асфарат тоо тилкеси дагы түндүктөн түштүккө чейин созулат жана бул тоо тилкеси 2 бөлүктөн турат. Ортосун Хижаз чөлкөмү бөлүп турат. Айтмакчы, Мекке жана Мадина шаарлары мына ошол Хижаз чөлкөмүндө орун алган. Андан ылдыйракта Йемен чөлкөмү. Кээ бир булактарда Бактылуу Аравия деп да аталат. Арап жарым аралында азыркы учурда Сауд Аравиясы, Йемен, Бириккен Араб Эмираттары, Оман, Кувейт, Бахрейн жана катар мамлекеттери жайгашкан. Тарыхчылар араптардын санжарасын жоголуп кеткен, таза кандуу жана арапташкан араптар деп 3 топко бөлүп карашат. Бул эмгекте таза кандуу жана арапташкан араптардын тарыхы каралат. Таза кандуу араптар бизге белгилүү болгон маалыматтардан ала турган болсок, бул Йеменден чыккан араптарды таза кандуу араптар деп эсептесе болот экен. Алардын дагы бизге жеткен маалыматтарга караганда 2 уруулар тобун билебиз. Тагыраак айтканда Химяр жана Кахлан. Химяр урулар тобунан биздин ушу изилдөөбүздө бизге жолугушуп турган урулардын бири бул Хуза урусу, ал эми Кахлан урусунан биз ал урулар тобунан Аус жана Хадраж урулары менен ушул изилдөөнүн жүрүшүндө байма-бай кездешип турабыз. Мынагу менин артымдагы тарап Меккенин түштүк тарабы, тагыраак айтканда түштүк батыш тарабы бул Йемен багыты. Таза кандуу араптарды мына ушул Йеменден чыккан араптар дейт. Алар Йеменден бир канча топ болуп бөлүнүп көчкөн. Жана ошо араб жергесине жеткен соң алар бөлүнүшкөн. Йеменден жер которгон бир катар урулардын ичинен бизге Лахым жана Жүзам, Банутай, Кинда жана Аст урулары тууралуу маалымат келип жеткен. Тагыраак айтканда, Лахым жана Жүзам урулары Арап жарым аралын басып өтүп,
Ирактын чектерине чейин жеткен. Тагыраак айтканда сасаниттердин батыш чегараларын коргоп берүү шарты менен алардын вассалдыгын алып, христиан динин, Нестариан багытын карманган Аль-Хира бийлигин негиздешкен. Банутай уруулары Аджа жана Сальма тоо боорлорун ийилип отуруктап калган. Жана кийинчерээк бул тоолор ошол Банутай уруусунун урматына Тай тоолору деп аталып калган. Ал эми Кинда уруусу алгач Бахрейнге көчкөн. Бирок кийинчерээк жер которуп Аравиянын борборунда орун алган Адырлуу Нежге отурукташат. Бизге тарыхтан булар бир кезде өтө кубаттуу бир мамлекет негиздегени да белгилүү. Ал эми Аз уруусу анын жетекчиси Имран ибн Амр Музайкиптин бир канча уулу болгондугу бизге маалым. Уулдарынын улуусу Салаб ибн Амр ошол Хижазды отуруктап калат жана анын урпактары бизге белгилүү болгондой Мадинадагы урпактары, Ясриптеги урпактары Ас жана Аус жана Хадраж уруулары. Жана алардан кийинки муундарда пайда болгон Хуза деген лакап менен таанымал бизге Харис аттуу уулу Меккеге чейин жетет. Жана андан кийинки уулу Жасым ибн Амр түндүккө көздөй кетет. Жана Шам бийлигин, тагыраак айтканда Византиянын ошол кездеги жер жүзүн дүңгүрөп турган Византия империясынын вассалдыгын кабыл алып, Гассаниттер династиясын негиздейт. Булар дагы ошол христиан динин кабыл алган арабтарга кирет. Ал эми андан кийинки бир тукканы Наср ибн Амр Тихамга отуруктап калат жана мунун урпактарын бүгүнкү күндө Аз Шануа дейт. Ал эми уулдарынан тышкары өзүндө калган урууларын чогултуп өткөн Имран ибн Амр Музайкиптин дагы Оманга көчкөн урпактарын Аз Оман деп аташат. Ал эми арапташкан арабтар жөнүндө айта турган болсок, булар Ибрайым алейхисаламдын урпактары. Ибрагим пайгамбар көп жер кезген жана алардын биринде Египетке келет. Фараондун нөөкөрлөрү Ибрагим алейхисаламдын аялы Сараны сарайга алып келишет. Бирок Аллахтын кудурети менен Сара фараондун колунан аман кутулат. Аз келгенсип фараон ага Ажарды ыйгарат. Белгилүү окумуштуу Сулайман Мансурфури мурда эрксиз күң деп эсептелген Ажардын фараондун кызы экенин далилдеген. Кийинчерээк Ибрайым алейхисалам түштүк Палестинага көчөт. Балалы болбогон Сара Ибрайым алейхисаламды Ажарга өзү ыйлайт. Жана Ажар Ибрайым алейхисаламдан Исмаил аттуу уулду болот. Буга ичи күйгөн Сара Ибрайым алейхисаламдан Ажарды жана Исмаил алейхисаламды батырбай, аларды жоготуусун талап кылат. Ибрагим алейхисалам Ажар менен Исмаилды бир калта курма, бир чанаш суу менен Хинжазга калтырып кетет. Эне баланын азыгы түгөп, Аллахтын каалоосу менен жерден Замзам булагы атып чыгат. Йеменден чыккан Журхум уруусу мына ушул Мекке чөлкөмүн кыдырып көчмөн жашоо кечирип жүргөн болчу. Жана бир учурда мына ушул азыркы харамдын ордунда бир куштардын учканын көрүп, ушул жерде суу болсо керек деген божомол менен ага жакындап барышат жана ал жерден Замзам булагынын боюнда отурган Ажар энебиз менен анын чөргөктөгү уулу Исмаил алейхисаламды табышат. Ажар энебиздин уруксаты менен жана мына ошол жердеги бийликке кийлигишпөө шарты менен алар ушул Замзам булагынын жээгин отуруктап калышат жана ошол жерде Мекке шаары пайда болот. Ибрайым алейхисалам жубайын жана баласын зиярат кылуу үчүн Меккеге байма-бай каттап турган. Бизге тарыхтан Ибрайым алейхисаламдын Меккеге 4 жолку зияраты белгилүү. Ибрагим пайгамбар уулу менен Меккеге 4-чү жолу келишинде кездешет. Жана алар топон сууда урап, чалдыбары кум астында калган Каабаны кайра тургузушат. Жана Ибрагим алейхисалам Аллахтын буйругу менен адамзатты ажылыкка чакырат. Ибрайым алейхисалам 175 жаш курагында көз жумат. Жана анын сөөгү Палестинанын Хеврон шаарынын Махпелла үңкүрүнө, жубайы Саранын сөөгүнүн жанына коюлат. Кийинчерээк ал жерге Харам аль-Ибрахим мечити тургузулган. Исмаил алейхисалам бала кезинен эле Журхумдардан араб тилин үйрөнүп, ал элдин сүймөнчүлүгүнө айланат.
Бойго жеткенде Журхум уруусунун башчысы Мудат ибн Амрдын кызына үйлөнүп, 12 уулдуу болот. Mekke öğrenimde bir kança vakıta çeyin Şam, Yemen, Egipet menен karavan arkalı sola жүрgüzüp uşul жерде очор бачар көбөйүп жашашты. Жаналардын урпактары bir gana Mekke öğrenimi degile Arabia çölkömүнөн dagы sırtka taray başladı. Бүгүнкү күндө тарыхый маалыматтар 12 уулдун Nabit менен Kidarынан башкасынан эч кандай маалымат жокко эсе. Набит урпактары ыңгайлуу жайыттарга отурукташып, жер иштетүү, мал чарбасы боюнча алдына жан салган эмес. Алар биздин заманга чейинки 3-кылымда азыркы Иордания, Израиль, Сирия жана Сауд Аравиясынын түндүгүн камтыган Набатея падышалыгын негиздешкен. Анын борбору Петру шаары азыркы Иорданиянын Рам өрөөнүнө жайгашкан. Ал эми Меккени жерлеп алган Кидардын урпактары барган сайын көбөйүп отуруп, Мекке чөлкөмүнөн да сыртка тарай баштайт. Жана каардуу чөлдүн шартына ылайыкташ жашаганды билген, аны менен камыр жумур шайыркеш турмушун уюштура алган, араб менталитетин түптөп жана калыптап турган жаңы муунга айланат. Мына ушундай, бүгүн сиздер менен биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ислам дини келгенге чейинки араб жарым аралы, андагы араб уруулары, алардын келип чыгуусу, мекендеген жерлери жөнүндө сөз кылдык. Эмики биздин көрсөтүүбүздө иншаллах ислам дини келгенге чейинки араб жарым аралындагы саясий абал жөнүндө сүйлөшөбүз. Алт асманды көрүү үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Байма-бай биздин чыгып турган материалдар жөнүндө кабар алып турасыздар жана өз убагында көргөнгө жетишесиздер. Жана башкаларга дагы бул тасмалардын жетүүсүнө көмөктөшүп алыңыздар. Анда эмики тасмадан жолукканга чейин. Салам алейкум.